Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Профсоюз Кейд YouTube каналынын катталуучулары. Туугандар, бүгүн биз силерге офистин кайсы жакта жайгашканы боюнча так маалымат берип өтөлү. Так. Бул адрес проезд завода Серп и Молот 5 строение 1А. Көрүп атасыздар, ушундай келсеңиздер эле, мындай жазуу бар. Профсоюз Кейд жана наклейка деген. Ушул эки бокс Профсоюз Кейд командасына караштуу. Бұл жағында бізден автомойка, анан шиномонтаж бар. Ал шиномонтаж автомойка бізге караштуу эмес. ТТКнан түшкөндө эле биринчи мосттон эле разворот алып чыксаңыздар эле ушу жака келесиздер туугандар. Мен силерге азыр сервис боюнча көрсөтөйүн, анан ушул жактан түшүп барса офис, башка офис ошол жакта жайгашкан. Азыр көрсөтөм силерге. Так, сервисте бизден шиномонтаж көрүп атасыздар. Переобувка башталды. Оклейка, тонировка, там Яндекс бренд, анан целыйга чаптай турган болсо, желтый цветка, анан ак, белый, желтый, серый цветке по ГОСТу кылып беребиз. Госполоса дегендей. Анан бул жактан бизден подъемник бир тарабыбыз. Бул жерде замена масла, замена колодок, там мелкосрочный жумуштар да в основном. Анан азыр ТОну киргизип койгонбуз. Полный ТО кылып беребиз. Анын ичине замена масла, там ходовой частиңиздерди карап берет. Колодка бүт барын тазалап берет. Ал боюнча да астында белгиленген номерлерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Майлар боюнча, шиналар боюнча сурасаңыздар болот. Азыркы учурда бизде наличие шина бар. Как раз ушул размер. Байказа салдырды. Бар жаңы шиналар. Так, 225, 65, 17 бар. Анан 195, 65, 15 бары. Мындан 15 пара келген. Анан 15 R15-тен 5 пара келген. Балар боюнча да айтып өтөйүн силерге. Бул паралар, шиналар жаңы 20 миңден. 15тер болсо 16 миңден. Бүт бары жаңы. Азыр бул 17нен 11 пара калды, калганы сатылды. Так, гараж боюнча мына көрдүңүздөр туугандар. Келип эле Профсоюз Кейд, оклейка деген жерге кире бересиздер. Азыр мен силерге көрсөтөйүн входту. Так, бул жабык болушу мүмкүн туугандар. Жабык болуп калса, ушул эшиктен эле кирип келе бересиздер. Так, кирсеңиздер бул жактан зал ожидания бул жак. Көрүп атасыздар мына. Ушул жактан машинеңиздерди тапшырып, кирип күтүп отурсаңыздар болот. Эми мен силерге главный офис боюнча айтайын, документация боюнча каяка кайрыласыздар. Гараждан чыгып эле ушул здание менен басасыздар. Кеттик. Туугандар, бул жерден ушу заправкага жетпей, Ростен заправкага жетпей, оң тарапка кирип кетебиз. Көрдүңүздөр, оң тарапка киребиз. Ушул зданиянын эң аягында 3-чү подъезд. Так, бул жакты көрдүңүздөр туугандар. Парковка, бул жак бесплатная парковка. Келип, машинеңиздерди ушундай место таап, ошол жерде 3-чү подъезд сары жазууну көрүп атасыздар, подъездде. Ошол жерде 3-чү подъезд деп жазылып турат. Ошол подъездден киребиз. 2-нчи этажга 238-чи кабинетке көтөрүлөбүз. Жүрүңүздөр, кеттик анда. Экинчиге көтөрүлүп туугандар, оң тарапка басабыз. Оң тарапка басып, ушул эң агаркы сол тараптагы кабинет келсеңиздер, бул жакта жазылып турат мына. Көрүп атасыздар. Иштөө убактысы боюнча көрүп турасыздар, иштөө убактысы боюнча саат 10-дон 8-ге чейин иштейт, 1-нчи күндөн 5-нчи күнгө чейин. Суббота, воскресенье, выходной. Бул жерде биздин диспетчер кыз Тинанын номери турат. Так, офиске кирдик. Бисмилла. Тина кандай? Так, ушул жерге келесиздер туугандар. Бул жакта Тина, Байтемир, анан Назарике ушул жерде отурат үчөөбүз. Ушундай туугандар.